Сокулук районунун Жаңы Конуш тилкесиндеги 14 үйдө батирдин 10 чарчы метр бөлмөсү күйгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, өрттүн кесепетинен 4 адам жабыркаган. Анын 2 эркек, 2 жаш кыздар. Алар түтүнгө уланып райондук ооруканага жеткирилген. Мындан тышкары 8 адам эвакуацияланган. Өрттүн себеби такталууда. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Алтуха Каймана аты менен таанымал криминалдык авторитет Алтынбек Ибраимов профилактикалык баарлашууга чакырылганын тастыктады. Буга чейин социалдык тармактарда шайлоодон кийинки саясий абалга байланыштуу криминалдык авторитет ички иштер министрлигине чакырылганы айтылган. Милициядан билдиришкендей, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган жарандарды профилактикалык баарлашууга чакыруу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ибраимов мурда бир нече жолу соттолгон. Аны криминалдык милиция кызматына алып келип, тартиптин бузулбашы керектиги боюнча расмий эскертүү беришти. Атайын кызмат тарабынан Кара Суу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылууда. УКМКнын билдиришинче, Савай айылындагы мектептин спорт залынын курулуш иштеринин суммасы 1 миллион сомго негизсиз жогорулатылганы аныкталган. Ошондой эле Сайпидинов аталган объектинин сапатсыз жасалганына карабай, эксплуатацияга берүүгө макул болгон. Мындан сырткары Ош шаары жана Жалал Абад аймагында кылмыштуу топ түзүп, ар кандай жосунсуз иштерге барганы туурасында сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканы айтылат. Бул иш боюнча Сайпидинов күбө катары сурак берүүдө. Белгилей кетсек, Мунарбек Сайпидинов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы. Буга чейин чекистер анын үйүн, жумушун, ордун тинткен. Андан соң ал УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен да жолуккан. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Кубатбек Боронов экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына суракка чакыртылды. Бул маалыматты финансы полициясынын басма сөз кызматы тастыктады. Бүгүн маалымат каражаттары жеке булактарына таянып, Боронов суракка чакырылганын жазышкан. Азырынча кайсы иш боюнча суроолору айтыла элек. Кубатбек Боронов 2020-жылдын 5-6 октябрындагы окуялардан кийин отставкага кеткен. Ал 2020-жылдын 17-июнунан 9-октябрына чейин премьер-министр кызматын аркалаган. 2020-жылдын апрель айынан 2020-жылдын июнь айына чейин вице-премьер-министр болгон. 2011-жылдан 2018-жылга чейин өзгөчө кырдаалдар министри кызматында иштеген. Пандемия учурунда ал жетектеген өкмөттүн дарегине көп сындар айтылган. Ош шаарында телефон саткан дүкөндү тоногон деген шек менен Өзбекстандын 4 жараны кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматта кармалгандар 8 январь күнү дүкөндөн жалпы суммасы 500 000 сомдук чөнтөк телефонду карактап кеткени айтылат. Аларга тинтүү жүргүзгөндө дүкөнгө чейинки телефондор, андан сырткары бүктөмө бычак, ПМ үлгүсүндөгү номуру өчүрүлгөн тапанча табылды, деди Ош шаардык милициянын басма сөз катчысы Абсаттар Табакалов. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине жазык кодексинин 202 беренеси менен катталып, тергөө иштери жүрүп жатат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги өлкөдө мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого байланыштуу билдирүү таратты. Анда Америка Садыр Жапаровду Кыргызстандын президенти болуп шайланды деп тааныганы айтылат. Биз демократиялык институттарды чыңдоо, экономикалык өнүгүү, COVID-19 пандемиясына каршы биргелешип чара көрүү жана коррупция менен эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатында кызматташууну жана эки өлкө ортосундагы өнөктүктү тереңдетүү үчүн жаңы шайланган президент Жапаров менен иштешүүгө мүмкүнчүлүгүн чыдамсыздык менен күтөбүз деп айтылат маалыматта. Кыргызстандагы шайлоо Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросу узак мөөнөттүү байкоочуларды жиберген. Алар добуш берүү айрым олуттуу мыйзам бузууларга карабастан тынч өткөнүн аныкташкан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев телефондук сүйлөшүүдө Садыр Жапаровду Кыргызстандын президенти кызматына шайланышы менен куттуктады. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун шайлоо штабы кабарлады. Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровду Өзбекстанга расмий иш сапар менен келип кетүүгө чакырган. Тараптар иш сапардын мөөнөтүн дипломатиялык каналдар боюнча аныктоого макулдашкан. Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстан алдында турган кыйынчылыктарды жеңип чыгарына жана мамлекеттүүлүк менен улуттук биримдикти бекемдөө, экономикалык жактан туруктуу өнүктүрүү боюнча ийгиликтүү программаларды ишке ашырышына ишенерин билдирген. Садыр Жапаров эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтык, эки элдин бакубатчылыгы жана кызыкчылыгы үчүн өнүгө тургандыгына ишеним билдирди.